Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Силер менен кайрадан учурашып отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз кызматчы сөздөр. Алардын ичинен байламдаларга кеңири токтолобуз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты кызматчы сөздөр жөнүндө жалпы маалымат аласыңар жана алардын башка маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн айырмачылыгын билесиңер. Байламдалардын кызматчы сөз катары негизги касиетин окуп үйрөнөсүңөр. Биз балдар буга чейин кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар, алар кандай болуп бөлүнөрүн окуп өткөнбүз. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Алар 3кө бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү жана кызматчы сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү булар: зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш жана тактооч. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрү булар сырдык сөздөр жана тууранды сөздөр. Жогорудагы ат аталган сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык ордун, лексико-семантикалык маанилерин, морфологиялык белгилерин, сүйлөм ичиндеги синтаксистик аткарган кызматын теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы окуп үйрөнгөнсүңөр балдар. Эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр деген эмне? Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдире албаган, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбойт. Ээ эмес. Ошол себептүү суроо берүүгө болбойт. Мисалы, ырас, ден соолугун чыңдоо жана дарылануу үчүн баргандар абдан аз. Бул жерде ырас жана үчүн, абдан деген сөздөр лексикалык маанини билдирбейт. Экинчи карагыла, кызматчы сөздөрдүн морфологиялык жактан сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрү жок. Алардын айрымдары татаал этиштин кармагында келгенде, этиштин жаак мүчөлөрүн кабыл алат. Мисалы, келүүгө тийишсиңер, билет окшойсуң, барууга тийишпиз деген сыяктуу. Сүйлөмдө маани берүүчү сөз түркүмдөрү сүйлөм мүчөлүк милдетти аткарса, кызматчы сөздөр өз алдынча сүйлөм мүчөсү боло албайт. Көрдүңөрбү? Сүйлөмдө бул маани берүүчү сөз түркүмдөрү бул сүйлөм мүчөлүк милдетти аткара берет экен. Ал эми кызматчы сөздөр сүйлөм мүчөсү боло албайт экен. Төртүнчү карагыла, ошондой болсо да кызматчы сөздөр сөз түркүмдүк касиетке ээ, грамматикалык мааниде колдонулуучу сөздөр болуп саналат. Кызматчы сөздөр сүйлөмдө ар түрдүү кызматтарды аткаргандыктан ушул өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алар байламталар, жандоочтор, бөлүкчөлөр, мадал сөздөр деген 4 түргө бөлүнөт. Эми ушул кызматчы сөздөрдүн ичинен биз байламталарга кеңири токтолуп өтөбүз. Сүйлөмдөрдөгү же сүйлөм тизмегиндеги сөздөрдү өз ара тутумдаштыруучу кызматчы сөздөр булар байламталар деп аталат балдар. Байламта сөздөр кайсылар экен? Байламта сөздөр да, же, менен, бирок, демек, себеби, ошол, жана да, эгер, анткени менен, ошон үчүн, ошондой болгону менен, ошондой болсо дагы деген сөздөр кирет.
Ошол байламда сөздөргө мисал келтирип кетели балдар. Карагыла. Керим менен Айдар почтага келишти. Күн бүркөлдү, бирок жааган жок. Үйдөн безсең да элден без албайсың. Барды жоготуп коюш оңой. Ал эми жоктон бар кылыш кыйын. Мен сага эмне деп жооп беришимди билбейм. Неге десең, бул ишке толугу менен катышкан жокмун. Ажар турмуш туткуну, турмуш кулу. Анткени анда ата да, эне да жок. Ал ашыкча унчукпай турган неме. Анткени менен жүзү жылуу, көзү мээримдүү карайт. Көрдүңөр балдар, бул жердеги байламта сөздөрдү. Карагыла. Менин, бирок, да. Бардыгын кызыл менен жазып, белгилеп койгонмун силерге белгилүү болуш үчүн. Ал эми неге десең, мынакей карагыла. Анткени, да, көрдүңөр, бул жерде байламта сөздөр жөнөкөй сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдү бири-бири менен тутумдаштырып турат экен. Жана татаал сүйлөмдүн ичиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдү дагы бири менен тутумдаштырып турат экен, бири-бири менен. Байламталардын синтакстик кызматына карай бөлүнүшү. Булар синтакстик кызматына карай байламталар экиге бөлүнөт. Багындырма байламта, багындырбас байламта болот. Багындырма байламта. Булар өз ара үчкө бөлүнөт. Себеп натыйжалагыч байламта, шарттуу байламта жана салыштырма байламта болот. Себеп натыйжалагыч байламта. Булар айтылып жаткан ойдун себеп натыйжасын билдирген байламталар болуп саналат. Бул байламтага анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн десең, андыктан, ошондуктан, ошол себептүү, ошонун натыйжасында деген байламталар кирет. Мисалы, Айнагүл отличник болду. Анткени ал жакшы окуду. Бул жерде себеп натыйжалагыч байламта анткени деген сөз экен. Экинчи, шарттуу байламтага. Шарттуу байламта булар сүйлөмдө шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен аяктап, баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун шарттын көрсөтөт. Эгерде деген байламта сөздөр кирет. Эгер сен жакшы окубасаң, окууңу уланта албайсың. Көрдүңөрбү, бул жерде баяндоочу окубасаң деген са мүчөсү менен аяктап дейт, баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун шартын көрсөтөт экен. Эми салыштырма байламта. Салыштырма байламталар түгөйлүү колдонулуп, баяндоочу са мүчөсү менен аяктаган багыныңкы сүйлөмгө, бирөө баш сүйлөмгө таандык болот. Андай айкаштардын кандай, канча, канчалык деген бөлүгү багыныңкы сүйлөмдүн тутумунда турат дагы, ошондой, ошончолук, ошончо деген байламта сөздөр булар баш сүйлөмдүн тутумунда колдонулат. Мисалы, сен канчалык көп окусаң, ошончолук көп билесиң. Карага, баш сүйлөмдүн тутумунда турган ошо деген байламта сөз ошончолук. Эми багындырбас байламталарда өз ара үч топко бөлүнөт. Байланыштыргыч байламта. Байланыштыргыч байламта бул татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара тутумдаштыруучу байламталар. Ары, жана, жанада, дагы, да, дале, менин деген байламталар кирет.
Мисалы, адамды таалай менен эмгек гана даңкка бөлөйт. Бул жерде байланыштыргыч байламта менен экен. Каршылагыч байламтага. Булар каршылагыч байламталар ойдогу карама каршылыкты же айтылуучу ой бири-бирине туура келбей тургандыгын билдирет. Каршылагыч байламталарга ал эми, бирок, антсе дагы, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген байламталар кирет. Мисалы, нөшөр күчөдө. Ошентсе да жолоочу жолун улай берди. Бул жердеги каршылагыч байламта сөз ошентсе да. Божомолдогуч байламтага булар же болбосо не деген байламталар кирет. Мисалы, ал кечикти, же болбосо мен жөнөйт элем. Болгон же боло турган кыймыл аракеттин иш жүзүнө аша тургандыгын божомолдоп көрсөткөн байламталар булар божомолдогуч байламта болуп саналат экен. Бул жердеги сүйлөмдөгү биздин божомолдогуч байламта сөзүбүз же болбосо. Байламталардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшүнө көңүл бурсак. Биринчи жөнөкөй байламталар, экинчи татаал байламталар. Жөнөкөй байламталар булар бир гана сөздөн турат. Буларга да, же, жана, менен, бирок, себеби, ары, болбосо, эгерде жана башка сөздөр кирет. Татаал байламталарга эки же андан ашык сөздөрдүн курамынан турат. Анткени менен, ошон үчүн, же болбосо, ошондой болсо да, ал эми, ошондой болгону менен деген сыяктуу эки же андан көп сөздөр. Силер азырда мисалы жөнөкөй байламталарга мисал келтирели. Силер азырда ошондойсуңарбы же чарчаган күндөрүңөр болобу? Бул жерде да деген сөз менен же деген сөз болуп атат, балдар. Бул адамдын ачуусу келе турган жорук. Ошентсе да, Данияр таарынчу эмес. Ошентсе да. Бул жерде бизде татаал байламта болду. Эми байламталарга коюлуучу тыныш белгилерге дагы биз сөзсүз токтолуп кетишибиз керек. Буну билишибиз шарт. Жана менен да байламталар аркылуу байланышкан жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна эч кандай тыныш белгиси коюлбайт. Мисалы, биздин институт таза жана көрктүү. Карагыла, бул жерде жөнөкөй сүйлөмдүн ортосунда келген жана деген байламтага эч кандай тыныш белги коюлбайт экен. Экинчи, карагыла. Да, дагы, дале байламталары дайыма өзүнүн мурдагы сүйлөмдөргө тиешелүү болуп айтылат. Ошондуктан өтөр бул байламталардан кийин коюлат. Бул жерде да, карагыла, да деген байламта сөз. Жамалбек да, Шахноза да, Шагыбоз да бир группада окушат. Бул жерде байламта сөз да. Бул жерде карагыла сүйлөмдөргө өзүнүн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан бул жерде тыныш белги байламтадан кийин коюлат экен. Үчүнчү карагыла, калган байламталардын баары өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылгандыктан тыныш белгиси, башкача айтканда үтүр, дайыма ал байламталардан мурун коюлат. Эми Айсулуунун сөздөрү ары уккулуктуу, ары кызыктуу, ары жагымдуу угулду. Көрдүңөрбү? Бул жердеги байламта сөздөр өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болгондугуна байланыштуу бул байламталардан мурун коюлат экен, тыныш белги. Эми ушул биздин сабактарыбызды өтүлгөн теманы бышыкташ үчүн балдар көнүгүү менен иштейли. Карагыла, төмөнкү сүйлөмдөргө тыныш белгилерди койгула. Кыргыз болгону канча сууну кечпеди да,
канча сууну ашпады. Балдар, силерге кандай деп коет, подсказка болуш үчүн мен азыр сүйлөмдөрдү окуп кетитканда тыныгуу жасап атам. Өзүңөр ошону байкап көргүлө, байкап карагыла. Турмуштун таразасы калыстык. Андыктан калыстыкты урматтай билели. Душманыңды кечире бил. Бирок анын душман экенин унутпа. Табылдынын колу иште, а эки көзү эшикте. Колу буту жок, ошентсе да терезеге сайма саят. Сен кичине уктап ал, анткени уйку адамдын табы болот. Бул жерде окулган сүйлөмдөргө, байламта сөздөргө кайсыл жерине өзүнөн мурун же өзүнөн кийин коюлуучу тыныш белгилерди коебуз балдар, кандай коюларын билебиз. Эми мына ошол биздин көнүгүү боюнча тыныш белгилерди коюп алдык. Карагыла, кыргыз болгону канча сууну кечпеди да, канча сууну ашпады. Бул жерде да байламта сөзүнөн кийин коюлат экен тыныш белги. Карагыла, турмуштун таразасы калыстык. Андыктан калыстыкты урматтай билели. Душманыңды кечире бил. Бирок анын душман экенин унутпа. Табылдынын колу иште, а эки көзү эшикте. Колу буту жок, ошентсе да терезеге сайма саят. Сен кичине уктап ал, анткени уйку адамдын табы. Бул жерде силерге түшүнүктүү болуш үчүн да бир сыйра баян айтып кетейин. Дагы, дале деген сөздөрдү биз айттык, баягы тыныш белгилер коюлганда. Өзүнөн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан өзүнөн байламтадан кийин коюлат дедик тыныш белги. Ал эми кийинки сүйлөмдөрдү карагыла, калган байламта сөздөр дедик өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан бүтүп тыныш белги өзүнөн мурун коюлат дегенбиз, балдар. Ошол эрежеге таянып иштейбиз. Эми бүгүнкү биздин кептик темабыз ооруканада, башкача айтканда поликлиникада. Ошол темага байланыштуу биз бүгүн диалог түзөлү деп чечтик. Диалог түзөлү. Ага чейин биз оорукана деген эмнекин кыскача түшүндүрмө берип кетсем, оорукана булар оорулуулар жатып дарылануучу мекеме. Аткарган функциясы жана администрациялык баш ийүүсү боюнча республикалык, областтык, шаардык, райондук жана участкалык ооруканалар болот. Ооруканага поликлиника да кирет. Ооруканага оорулуунун абалына такай медициналык байкоо жүргүзүү жана дарылоо, диагноз коюуга муктаж болгондор жиберилет. Жолдомо кагазды амбулатория, поликлиника мекемесинин врачы. Өтө шашылыш учурда медициналык тез жардам жана шашылыш медициналык жардам көрсөтүүчү врач берет. Эми биз поликлиникада деген темада биз диалог түздүк. Кыскача ушуну окуп берсем, баарыбыз тун коюп угуп отурабыз. Карагыла, бул жерде оорулуу менен дарыгердин маеги. Оорулуу кирди, поликлиникага кирди, дарыгерге кайрылып жатат. Саламатсыңбы, кызым? Уруксатпы? Бул жерде дарыгер. Саламатчылык, ата, кириңиз. Бул жерге отуруңуз. Кайериңиз ооруп жатат? Оорулуу. Башым айланып, көзүм караңгылайт. Буттарым да ооруйт. Дарыгер. Кан басымыңыз көтөрүлүп кетиптир. Белиңизге чейин чечиңизчи, жүрөгүңүздү тыңшайын. Терең дем алыңыз. Жүрөгүңүздүн согушу жакшы экен. Оорулуу. Жүрөгүмдүн согушу жакшы болгону менен каарлык алдан күчтөн тайдырып жатпайбы? Дарыгер. Ата, кейбиңиз көрүнүшүңүздөн ары кайраттуу, ары алдуу, ары күчтүү көрүнүп турасыз. Буюрса, дагы узак өмүр жашайсыз. Азыр сиздин бутуңузга дары жазып берем. Бир күндө 3 маал ичесиз, бирок тамактан кийин гана. Рахмат, кызым, бар бол. Кош болуңуз, ата. Эч качан оорубаңыз.
Эми балдар ошол диалогдун ичинде байламда сөздөрдү табабыз. Карагыла, бул жерде буттарым да ооруйт дейт. Карагыла, эки сөздү бири бири менен тутумдаштырып атат. Буттарым ооруйт эмес, буттарым да ооруйт деп. Карагыла, бул жерде мына жүрөгүмдүн согушу жакшы болгону менен дейт. Менен деген байламда сөз колдонулду. Бул жерде карагыла, ары байламда сөздөрдү катыштырып биз диалог түзүп алдык балдар. Эми алган билимибизди текшерүү үчүн дагы бир көнүгүү. Бул көнүгүү биз тест түрүндө бул жерде эки суроо берилген. Биринчи суроо бул кызматчы сөздөр кайсылар? Ушул жерден 4 жооп жазылган. 4 жооптон бирөөсүн белгилейбиз, балдар, туура жообун. Экинчи, байламда сөздөрдү белгиле. Карап, окуп чыгып, туура жообун белгилейбиз. Бул силердин алган билимиңерди текшерүү үчүн көнүгүү, балдар. Эми карагыла, ошол жерден эми туура жообун белгилейбиз. Кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр деген булар лексикалык мааниге ээ эмес сөздөр болуп саналат. Карагыла, ошондо кайсыл туура жооп болду? Б'сы туура жооп болду, балдар. Туура белгиледиңер. Б'сы туура жооп болду. Эми экинчиде байламда сөздөрдү белгиле. Байламда сөздөрдү белгиле болгондо мында карагыла. Ары, себеби, ошентсе да. Б'сы ырас, мейли, сыягы. В такыр, белем, кадим. Г'сы карата, көздөй, тууралуу дейт. Бул жерде байламда сөздөр албетте Асы. Ары, себеби, ошентсе да. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма жазабыз. Жана, же, менен, ошон үчүн, албетте, сөзсүз, чындыгында, жөнүндө, же болбосо, мүмкүн, бирок деген кызматчы сөздөрдү катыштырып, бул жерде байламда сөз деп айтылган жок, кызматчы сөздөрдү катыштырып, өзүңөр каалаган темада текст түзүп келесиңер, балдар. Тапшырма баарыңарга эле түшүнүктүү болсо, анда силер пайдалана ала турган адабияттарга токтоло кетсек. Силер пайдалана ала турган адабияттар булар Садык Усеналиевдин кыргыз тилинин справочниги. Бул Бишкек 2010-жылы чыккан. Бунун ичинде аябай көп маалыматтар жазылган. Ушундан алсаңар болот. Анан мына бизде Каленбекова деген эжекебиздин кыргыз тили китеби, бул жогорку окуу жайлардын медицина факультетинин чет өлкөлүк студенттери үчүн. Биздин институтта чет өлкөлүк студенттер окугандыктан бизге аябай чоң жардамда. Бул китептен дагы көп нерселерди алсаңар болот. Дагы бул жерде Дыйканованын кыргыз тилин үйрөнөбүз деген китеби. Бул жерде котормолору менен жазылган аябай жакшы, пайдасы чоң китеп. Дагы да тексттердин топтому бул Кыдырбаева, Токторбаева эл таануу деген китеп. Өзүңөр каалаган темадагы тексттарды ушул китептин жардамынан алсаңар болот. Дагы Карасаевдин кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү деген китепти дагы колдонсоңор болот. Ошу балдар, бул аталган адабияттар биздин институттун китепканасында бар. Ошол китепканадан кеңири алып колдонсоңор болот. Ошону менен балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Келерки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.